Азыр вакытка карап, күндүн узарганына карап туруп атабыз. Азыр саат 3-те туруп атабыз. 3-те туруп, намаз окуп, дарат алып, намаз окуп, анан мечитке барып, мечитте намаз окуп, анан мечиттен чыгып алып, 1,5 саат басып келебиз дагы. Анан үйгө бара беребиз. 5 намазга болот. Анан жумушка барабыз. Мен азыр үйгө барсак, саат 7-лерде үйдө болобуз уже. Мына азыр 6 болду. 7-лерде үйдө болуп, уже үйдө 1 саат, 2 саат дем алып алып, анан жумушка барабыз. Мен 35 жашымда баштагам. Азыр 86га келдим. Ошондон бери тынбастан эле мурун 80 жашка чейин чуркап жүрдүм. Азыр 80ден өткөндөн кийин катуу басып жүрүп атам. Экөө тең абдан пайдалуу. Эки пайда болуп атат. Биринчиден Аллах Тааланы унутпастан зикир айтып басасыз. Зикир дегенди билесиз го? Анан экинчи жагы баскан пайдалуу. Ошон үчүн оору сыркоодон алысмын. Аллах Таала ден соолук берип атат. Азыр меники 2 группа бар. Бирөө жашыраак балдар, бирөө 4 бала. Жоламанга окшогондор. Чоң спортка катышкандар. Жоламан, Автандил деген бала бар. Аркып деген бала бар. Ушу балдар алар сборный командада чоң соревнованияларга катышып атат. Эң жакшы кичинекей балдар менен мен азыр тренировка кылдырбай калдым. Алар 8-7 жаштарында келип атат азыр. Мурун биздин убакта эң эле жашы 15, андан 20га чейин келишчү да тренировкага. Азыр булар жашарып барып, азыр 7 жаштагы балдар келип атат. 3-чү класс, 4-чү класста кичинекей гезет таптым. Гезеттен окусам, физкультурный институт деп жазылып кетти. Ой, физкультурный институт болот экен да деп таң калдым дагы, ушуга мен барам деп. Ошондон эле ошо кызыгып калдым. Анан эле өзүмчө эле тренировкалар берип, тиги бокска да бардым, волейбол, баскетболго да бардым школда, капитан команда болуп жүрдүм школда. Анан жашым бир 17ге келгенде барбага келип токтодум. Талас шаарында күрөш жакшы өнүккөн болчу да ошол убакта. Сабит Мурзахмедов деген армияга барып, армиядан ошо спорт менен машыгып, чемпион Алтайский край болуп, анан биздин Таласка келген. Ошол уюштурду. Ал убакта карачайлар, чечендер бар болчу берди. Чоң балдар ошолорго аралашып тренировка кылып жүрдүк. Талас Кыргызстандын биринчилигин утуп жүрчү ошол убакта. Кыргызстандын биринчилигин. Бизден жакшы спортсмендер чыккан. Ешим Кутманалиев деген берде чоң болуп жүрдү. Спорттун алганы башкарып жүрдү көп жылдан бери. Баарын эле машыктыра беребиз. Эгер мындай данный деп коет, өзүнүн данный бар болсо билинет. 1 айдан кийин эле, 1,5 айдан кийин эле билинет машык. Ошондой балдарды биз спортко даярдайбыз, чоң мелдештерге. Калгандарына ден соолук бериш үчүн көп аларды кыйнабастан тренировка кылдырып, булчуңдарын чыңап, неме кылып ден соолук болуп, ден соолукка карап кетет алар. Анан кичине чыга турган, орточо чыга турган балдар бар. Орточо немеси бар. Чыгы бар. Анан чоң мелдештерге жете турган данные бар деп коет да, орусча айтканда данные бар. Алар менен такай заниматься кыласың. Жоламан келгенден кийин ошо 1-2 айдан кийин эле билинген. Анан кийин мен такай занимация кылып жүрдүк. Анан мелдештерге катыша баштады. Юношалардан постоянно 1-2, 3-15тен алып жүрдү.
кичинекей балбыз. 8 жашынан 10 жашка чейин. Анан уже чоң мелдештерге катышып, мына ошо жетишти даражага. Мындайлар абдан редкий болот да. 1000ден бири, 10 миңден бири болобу ушундай болот балдар. Абдан бул дүйнөгө биринчи орун, экинчи орунду алыш оңой эмес да. Дүйнө боюнча канча мамлекет бар, канча чоң мамлекеттер бар. Азыр биздин мамлекет жакшы. Дүйнө боюнча 3-чү орунда турат. Күрөш боюнча. Кыздардын күрөшү, балдардын күрөшү болуп 3-чү орунда алышкан. Бизден кийин калып кетти. Кытайдай чоң мамлекеттерден өтүп кеттик биз. Россиядай чоң мамлекеттерден өтүп кеттик. Индиялардай чоң мамлекет, андан да чоң мамлекет, ошондой чоң мамлекеттерден өтүп кеттик. Азыр жакшы болуп атат. Эми бул убактылуу да болушу мүмкүн, кийин ылдыйлап кетиши да мүмкүн. Япондор, кыздар жагынан япондор. А тиги ак жолдун деле күрөшкөндөрүн карап коюп турасыздар. Ал эмне болуп атат? Азыр башка спортторго караганда күрөш алдыда, абдан алдыда. Эркин күрөш дагы жакшы өсүп атат. Азыр бул жоламан ак жолду көргөн балдар, уккан балдар телевизияден көрүп атат. Баа көп келип атат балдар. Ошолордон тандап алса болот. Тандап алып туруп, тренировка болса, көп уланып кетиши мүмкүн. Уланып кетиши, ошо тренерлерден зависит болот да. Биринчи орунда талант турат. Анан экинчи, үчүнчү орунда тренерлердин өзүнүн илими керек да, илим керек багада. Бардык приемдорду көрсөтөбүз да. Анан кайсы тренер, кайсы приемду жакшы алып кетет. Ошого неме кылабыз. Ошого көңүл буруп, ошо жагын аштырабыз. Бардык возрасттар боюнча, юноша, молодежь, анан взрослый боюнча ушу 60 жылдын ичинде мен де баарын жазып койгом. 90га жакын жолу Кыргызстандын желегин көтөрүлдү балдар. Мурунку убакта Динамо деп койчу, буревестник обществолор бар. Ошондон Союздун биринчилиги болчу. Ошондон биринчи, экинчи, үчүнчү алгандар желек көтөрүлөт. Ошондо Кыргызстандын желеги да көтөрүлөт. Эгер биздин баладан бирөө же биринчи, экинчи, үчүнчү алып алса. Ошондойлордон, жаш балдардан болуп, молодежьдан болуп, анан взрослыйлардан болуп, ошо 90га жакын жолу 60 жылдын ичинде 90га жакын желек көтөрүлдү да. Бул спортто жалаң эле тренировка кылбастан Алланы да эстен чыгарбаш керек. Результат бере тургандагы, ийгилик бере тургандагы Алла Таала өзүңүн эмгегиң керек, анан Алла Тааланын жардамы керек. Алла Таала берем десе берет. Эгер тартибиң жаман болсо, мамилең жаман болсо, так бир жолу чыгасың да анан кийин эле Аллах чыгарбайт сени. Ошон үчүн тартибиң жакшы болуш керек. Мен жоламанга ар дайым айтам. Жеңгенден кийин өкүрүп бакырып момундай кылбагын деп. Кээ бирлер запаттагылар ошондой кылат го. Анан скромный гана минтип коюп кете бер. Анан адамдар менен мамилең мурункудай болсун. Мурун кандай сен кичипейил болуп, адамдар менен жакшы мамиле кылсаң, ошондой болушуң керек. Ошондо Аллах Таала ошону жакшы көрөт. Дагы сага ийгилик боло берет. Сен пятикратный, шестикратный чемпион мира болгонго мындай даныйың бар. Ошон үчүн сен тартибиң жакшы болсо, адамдар менен мамилең жакшы болсо, ата-энең менен мамилең жакшы болсо, сен боло бересиң чемпионат. Ада көп таланттуу болгон балдар болгон. Абдан бизде эмес, эми Россияларда болгон билебиз да ошолорду. Абдан таланттуу балдар.
бирок тартиби жаман болуп, мушташып, сөгүшүп, арак ичип кетип, анан бир жолу болуп эле анан жок болуп кетти. Ушундай эле көп, абдан көп. 80-90% десе де болот. Ошондой болбош керек да, ошого үйрөтүш керек жаш кезинен.